Сот практикасында үй бүлөлүк талаш тартыштар абдан көп. Бул талаш тартыштар маанилүү маселелерди козгойт. Үй бүлөлүк баалуулуктарды сынга алат. Үй бүлө мамилелерин өз алдынча сыйлашуу, өз ара жардамдашуу сезимдерине таасир келтирет. Үй бүлө бул коомдун негизи. Ушул үй бүлөлүк талаш тартыштардын бирден бир көйгөйү бул жарандар диний үрп адаттар боюнча нике кыйып, бирок мамлекеттик орган тарабынан никени каттабайт. Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексинин негизинде жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоого ыйгарым укук берилген мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга катталган нике гана таанылат. Нике жана үй бүлө маселелери тийиштүү диний ырым-жырымдар укуктук мааниге ээ эмес. Нике мамлекет тарабынан катталыш керек. Катталбаса эмнеге алып келет? Бул жарандардын жана алардын балдарынын укугун жана кызыкчылыктарын бузууга алып келет. Экинчиден, мыйзамдуу никеге жубайлар турбаса, балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алууга тоскоолдук жаралат. Ал эми жубайлардын ортосунда кандай бир мүлк маселелери жаралып калса, анда дагы жубайлардын бирөөсүнө чоң тоскоолдуктар жаралып калышы мүмкүн. Ошол эле Кыргыз Республика үй бүлөлүк кодексинин негизинде никенин учурунда жубайлардын артылган мүлк алардын ортосундагы менчиги болуп саналат. Ошон үчүн сот практикасында абдан көп мисалдар бар. Көп жыл бою бирге жашап, үйлүү, жайлуу болуп, бизнес булактарын иштетип, үй бүлөнүн башчысына катталып калса, ал кокус жерден каза болуп калса, анын мүлкү башка туугандарына өтүп кетиши мүмкүн. Жарандар никеге туруу максатында диний үрп адаттар боюнча нике кыюуга мүмкүнчүлүккө тыюу салынбайт. Бирок юридикалык кесепеттер мыйзам чегинде болууга эңсесе жарандар, алар никени мыйзамдын чегинде катташ керек. Мындан башка дагы бир орчундуу маселе бул кээ бир ата-энелер өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөшүп, балдарын курал катары колдонуп, бири-бирине кандай бир көйгөйлөрдү жаратат. Балдар Кыргыз Республикасынын эң баалуу байлыгы. Ата-энелер үй бүлөнүн ичинде маселелер өз макулдашып, балдардын эң жакшы кызыкчылыктарын камсыз кылууга, балдарды үй бүлөдө тарбиялоого артыкчылык берүүгө, алардын бейпилдигине жана өсүп жетишине камкордук кылууга милдеттүү. Ата-энелик укуктар жүзөгө ашырышы балдардын кызыкчылыктарына карама каршы келбеши керек. Бирок ушул талапка карабастан, кээ бир ата-энелер алимент маселеси болобу, мүлк талаштар болобу, балдардын жашоо жерин аныктоо маселеси болобу, тараптар бири-бирине талап коюп, ошол балдар менен коркутуп, балдардын кызыкчылыктарын коргобой, өздөрүнүн кызыкчылыктарын биринчи орунуна коюп, ушундай ата-энелер бар. Балдардын кызыкчылыктары эң жогору орунда болуш керек. Бала толук жана гармонияда өнүгүү үчүн ал сүйүү жана түшүнүү менен өсүш керек.